Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи. Предмет: математиканын башталгыч курсунун теориялык негиздер жана математиканы окутуу усулу. Окутуучу Мамбеткожоева Наркан Садыровна. УКМ контрактордун 8 тайпасынын студенти Талайбек кызы Айтунук. Кайтарым байланыш сабактын темасы тегерек жана айлана. Айлана бул тегеректин чеги. Биздин айланабызда көп тегерек нерселер бар. Анын кээ бири тегеректи элестетет. Булардан нан, медаль жана тыйын, лимон кесилмеси. Кээ бир жемиштерди алма, дарбыз жана башкалар. Туура кесилгендеги көрүнүштөрү ал эми алгак, велосипед айланага абдан окшош. Айлана жана тегерек бири-биринин эмнеси менен айырмаланат? Тегерек бул айлана менен чектелген бөлүк. Ал эми бул тегеректин жеги. Айлана сызык. Анын сүрөтүн стаканды кагазга коюп, айланда ичке сызык менен сызып жүйүүгө болот. Тегерек айлана менен чектелген тегиздиктин бөлүгү. Бул айлананын борбору менен радиусу. Тегеректин да борбору жана радиусу болот. Айлана борбор деп аталуучу кандайдыр бир О чекиттен бардык чекиттери бирдей алыстыкта жаткан тегиздиктеги туюк ири сызык. Биз айлананы циркуль менен чыza алабыз. Циркуль латин тилинен circulus деген сөзүнөн алынган. Тегерек деген маанини түшүндүрөт. Айлананын так ортосундагы чекит борбор деп аталат. Айлананын борборунан чегине чейин жүргүзүлгөн кесинди радиус деп аталат. Айлананын бир чегинен экинчи чегине чейин борбор аркылуу кесип өткөн кесинди диаметр деп аталат. Айланага көптөгөн диаметр жүргүзүүгө болот. Айлананын радиусу 2 см болсо, диаметри 4 см болот. Айлананын борбору кайсыл тамга менен белгилейбиз? О тамгасы менен белгилейбиз. Айлана бул тегеректин чеги.